Ушул бүгүn чыкпайын дедим эле, чыгууга туура келип атат. Мына кыш келди. Кыш келгенге байланыштуу айыл жериндегилерде бир тоголок көмүр жок. Урматтуу президент, урматтуу Ташиев, сиздерге кыбыр эткендин баарын арыздана бергенден деле киши уялат экен. Баягы экөө уруша кетсе деле президент анан ГКМде эле жатып калып атабыз. Силерден башка бүгүн чеччи да эч ким жок экен. Биздин көйгөй мындай болуп атат. Азыр карасаңыз кызык кыргыз көмүрү эле Facebookка чыгарып эле баланча машина тизилип турат, ушунун баары кетип атат. Элдин баарына аздан баада көмүр жеткирип атабыз, балыкчы да баланча Бишкекке түгүнчө деп эле жөнөтүп атат. Азыр айыл жеринде бир тоголок көмүр жок. Силер жанакы жеке менчик машиненин баарын кысып токтотса, баа чүрөбүз деп туруп бааны 2 эмес 3 эсе көтөрүп атасыңар. Мындай себебин айтып берейин. Азыр мынакей бир эле пример, балыкчыдан барып көмүр алып келиш үчүн бизге. Азыр балыкчыда деле көмүр жок, биз Оттук деген айылда турабыз. Алып келиш үчүн бир машинени жалдаш керек, бир 5 тонна алып келиш үчүн жок дегенде 3000 сом төлөш керек. Бекер алып келип бербейт. А мурунку жана менчик машиненин баары тең эшиктин астына келип түшүрүп берчи. Баарын эшигин астына бир тоголок чыгым болбой эле сонун болчу. Наоборот, азыр баа деген көтөрүлүп кетти. Көтөрүлгөнгө деле макул эле, жок, көмүр жок. Жеке менчиктин баарын токтотуп койду. Анан могу кыргыз көмүр жетекчилер, силер кызыктуу эле экенсиңер. Жөн пиар этип эле күндө башын машина тизип алып эле жөнөтүп атасыңар. Элдин баары алыс-бешин болуп калды. Көмүр менен шумдук бааны түшүрүп салдык. Түшкөн жок бааңар деген 3 эсе өсүп кетти. Силер кандай немесиңер? Түшүнбөйсүңөр өзүңөр деле. Азыр бир тоголок немени 1 километр жерден алып келишин өлдү дегенде 500 сом, 1000 сом төлөшүң керек. Бекер эч ким алып келип бербейт. Анан кийин баа чүрөбүздү ижибайт эттик, анан шумдук болуп атабыз деп эле күндө карасак эле бир машина тизип алып эле тартып жөнөтүп атасыңар. Өткөндө кара кечеден бир жигит тартып жөнөтүп койду эле, бомбалап жатып калдыңар. Ошондон бери эле көмүр деген укмуш кетип атат, анан алышпешин. Урматтуу жетекчилер, бийлик башындагылар, айыл жеринде 99% көмүр жок, чындын ачыгы. Шаарга жеткизсеңер алып барып аткандырсыңар эми, ал шаарды билбейм мен. Бирок айылга баягы машинелер жок. Анчы кыргыз көмүрлөрдүн бизге кереги да жок болчу алардын машинесини. Жөнөткүрөт тиги жана менчик машинелерди. Өзүлөрү алып келип, ар ким өзүнүн айылына таратып жеткирип кенен болчу эле да. Азыр көмүр жок. Азыр эл мынакей уже суук башталды. Кандай кышкан чыгабыз билбейм. Айла жоктон чыгууга туура келип атат. Айланын айында туура түшүнгүлөчү. Анан кыргыз көмүр силер жөн эле мактанып атасыңар. Күндө бир неме чыгарып машина тизип алып эле кетирип атабыз деп. Азыр биздин айылга келди азыр. 99%'ибиз көмүр жок. Ошондой эле бүт айыл республика боюнча ошондой көмүр деген. Андан көрө силер срочно жөнөткүлө жанакы менчиктерди кой бергиле. Менчиктер ар ким өзүнүн айылына, өз жерине ташып, ошолор алыс этпек. Силер кыргыз көмүрүңөр базага чүрөткөнсүңөр, балыкчыга Бишкекке. Анан каяка бармак эле. Балыкчыгын алып келип көрчү, кайра андан көп кымбатка туруп атпайбы? Услуга деген бар, азыр эл деген бекер жеткирип бербеш шопурлар. Ар бирин жок деген өлгөн жерден бир 2000-3000 сомго жеткирет. Анан ушуну чечип бербесеңер болбой калды. Бул баа түшүрдүк деп эле калп эле мактанган менен эчтеке баа түшкөн жок. Урматтуу президент, урматтуу Эсенби Ташиев, ушул жака көз салып койгулачы. Болбой калды. Бул кыргыз көмүргө мунусу туура эмес саясаты. Өзүлөрү эле пиар этип кайра телефондон чыгарып алып мактанып атса жеткирет. Эчке жеткен жок. Баа көтөрүлүп кетти наоборот. Услуга деген бар, ошону туура түшүнгүлө. Айналайын кыргыз көмүр. Машиналарды жөн кой бергилечи, менчик машинелерди. Ошолор эле бизди жыргатчу. Балес соголо жасап элек, сен такырит кылдыңар. Ушундай эл журт, баарыңардан колдоп койгулачы, айынан көмүр керекпи силерге, айтып кылачы. Болбой калдык такыр. Рахмат.